Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өткөн сабакта биз Саякбай Каралаевдин манасчылык өнөрүндөгү биринчи сабакты өттүк. Азыр биз сиздерге Саякбай Каралаевдин манасчылык өнөрүндөгү изилдөөнүн экинчи сабагын улантсак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, манасчылык өнөрдө Саякбай Каралаев кантип аркалап калды, кантип манасчы болду, кантип ал ошол заманындагы эң алдыңкы залкар инсанга айланды деген изилдөөлөрдү айтмакчыбыз. Өткөндө биз Кумайыктын образын кандай жаратканын, кантип манасчылык өнөрдү кабыл алганын жан дүйнөсүнө токтолуп кетсек, бүгүн биз Тайторуну чапкан бөлүгүнө токтолсок, жана манасчылык өнөрүндөгү тушоо кесүүлөргө токтолуп өтөбүз. Сиздер билесиздер, өткөн сабакта айтылган Саякбай Каралаевдин атасы азыркы Кочкор районундагы Орто Токойдогу Кербен сарайда жашап турушкан. Мына ошо Кербен сарайда жашап турушканда бир топ турмушу жакшырып, кыйла эл менен алака кылып, кандайдыр бир булардын турмушу шаңдуу өтө баштайт. Мына ушул Кербендин нары бери өткөн кербенчилерден Кашкарга бараткан бир уйгур аксап калган бир тайды Каралага тыштап кетет экен. Бул тай аксап калды, Кашкарга жете албайт го. Бул тайдын же пулун бер, же кунун бер. Сенде калсын, бул жол жүрө албайт деп айтат экен. Анан ошол тайды Карала Саякбайга атап алып берет экен. Караса, туягынан сары суу агып, ооруп калган экен. Саякбай ушунчалык дилгир болгондуктан дейт, баягы туягындагы саркып аккан сууну дайыма сийдик менен жууп, тазалап, туягын дайыма таза тутуп атып дейт, тайдын бутун айыктырып алды дейт. Айыктырып анан таптай баштайт экен. Мына көрдүңөрбү? Манасчылык өнөрдү алып жүргөндөр сөзсүз Кыргыздагы бардык өнөрлөрдүн көбүн өздөштүргөн адамдар болот. Бунун сайыпкерлик өнөрү ушу жерден билүүгө болот. Кийин дагы токтолобуз. Саякбай Каралаевдин өнөрүндөгү 12 жашоосундагы турмушун 12 критерий менен ачып берүүгө аракеттендим эле. Буга да токтолуп өтөбүз. Мына ошо 12 критерийдин бири бул мына сайыпкерлиги азыр ачылып атат. Тайды таптап жүрүп, анан марага кошо баштайт. Алдыңкы болуп келе баштайт. Баягы тайы атактуу боло баштайт. Анан бир күнү бир жакын тууганы айтат экен: "Карала, ушул тайыңды берип турсаң, мен түптөгү бир тойго барып келейин. Керек болсо ушул тайды марага кошуп бир сынап көрөйүнчү" дейт экен. Дегенде Саякбай бергиси келбей ич атышат экен. "Жок, жол алыс, бербеймин. Мен тайым жаңы эле айыкты. Алыс жол бербеймин" десе, тиги Карала: "Жок, туугандыктан кетебизби? Бергиниң, өзүң да кошо бар. Керек болсо өзүң чаап каласыңбы" дегендей кылып туруп, тиги Саякбайды Карала тайына кошуп тойго узатат. Ал тойдон өзүнүн тайы марага кошулат, бирок Саякбай минген эмес экен. Баягы тай биринчи келет, бирок биринчи келгени менен ошо урчуктуу бир ташка баягы жаралуу туягы тийип, туягы ыргып кетет экен. Туягы жараксыз болуп калып, тайы ушунчалык жаралуу болуп калганына Саякбай ыйлап, тууганынан алып: "Мен сага бербейм дебедим беле" деп аябай жини келип ыйлаганда, тойдун ээси: "Саякбай, бир тайды мен тартуу кылайын, кайгырбачы" десе да болбой ушунчалык кайгырат экен. Акыры тайын да албай, тууганын ээрчип, үйүнө да кайтпай эле көзү келген, көзү көрүнгөн жака басып кетип, мындай элиргенсип басып кетет. Ыйлап, кайгырып жүрө берет. Баягы тайын жоктоп ыйлай берет. Анан арып чарчап, ушунчалык буту тарта албай калганда байкаса бир үйгө туш болот. Анан салам айтып, ошол үйгө кирип, жок дегенде бир суусундук жуутуп алууга суранайынчы деп анан ошол корого кирсе, абдан короосу тың жыйналган, жарашыктуу кийинген, келишимдүү, кызыл жүздүү киши тосуп чыгат. Бул кадимки түптөгү Дыйканбай манасчы болот. Көрдүңүздөрбү? Элирип жүрүп, Дыйканбай манасчынын эшигине барып калганын да билбейт. Дыйканбай манасчыга ушинтип арып чарчап келаттым эле,
суу ичип алсам болобу дегенде, ал баланын кебетесин көрүп эле, кел балам үйгө кир, жолоочуну эч качан куруу кетирүүгө болбойт деп наркты билген киши экен. Үйгө киргизип, анан жайын сурап, антип минткенде бүтүндөй ушу тайынан ажырап калганын, тайынын жаралуу туягы жаңы эле айыкканын, анан кечээки тойдо туягы ыргып кеткенин айтып ого бетер жаны кейит. Ошондо анан баланы байкап, бала жөнөкөй бала эмес экендигин билип, анан баланы кичине жуундуруп, тамактандырып отуруп, анан кийин дагы сөз кылат. Сөзгө салганда элдир селдир манас айтып калган учур экен. Анан манас айтканын байкайт дагы. Кел балам, сенин көзүң ачылбай жүргөн турбайбы? Мен бүгүн мал союп, жол-жобосун кылып, сенин тушооңду кесип берейин дейт экен. Мына ошентип мал союп, анан эл чакырып, ошо жердеги аксакалдарды чакырып, ушул баламдын тушоосун кесейин, батаңыздарды бергиле деп мал союлуп анан айтат экен. Балам, малдын эти бышкычакты мен айтайын манасты. Малдын эти бышкандан кийин эт жеген соң кезекти сага берейин дейт экен. Баягы жерде Дыйканбай Манасчы ушунчалык Бакайдын образын, Манастын образын, Чыйырдынын образын айтып атканда, буга мурун аян берди эле. Мына ушул аяндагы, өзү көргөн аяндагы адамдардын портрети сүрөттөлүп атат дейт. Ошондо анан бул дагы тереңирээк билип, Саякбай, жанагы мага аян бергендеги тосуп алган киши Бакай турбайбы? Оозума талкан салган киши Бакай турбайбы? Бакай ата турбайбы деп аны билип, алдыман тосуп чыгып, эттен же деген сулуу келин бул Каныкей апа турбайбы деп, мына ошентип анан ар бирин ажыратып, анан ушул Манас эпосундагы ар бир залкарларды сүрөттөөнүн тартибин, сүрөттөөнүн өнөрүн мына ушу Дыйканбай атадан үйрөнгөн экен. Ошондон улам Саякбай ата угуп отуруп, эт бышат, эт жегенден кийин келем балам, кезекти сага берейин, эми сен манас айт дейт. Анан көздү жумуп, ушунчалык билген немесин айтайын, эми мен ушунчалык ардактап, тушоомду кесип аткандан кийин мен бир аракет кылайын деп, баары дитин салып, дилин салып манас айткан экен. Бир мезгилде элдер түртүп токтотот, мына ошондо кайсы маал болду дегенде, кечеки мал союлган маал болду дейт. Мына ошондой элестетип көрүңүздөр, 12 саат айткан болот Манасты. Бала кыйналып, оозунан көбүк агып калганда анан токтоткон экен. Мына ошентип Саякбайдын манасчылык өнөрүн Дыйканбай ата, Дыйканбай Манасчы кескен экен. Мына ошентип өзүнүн жолун ал тайын жоготуп ызага батса дагы өзүнүн жолун таап манасчылык өнөргө аттанып келген жагы мына ушул түп жак болгон экен. Андан кийин дейт, кийин Тайторун эмне үчүн Тайторуну чапмайын, Саякбай атанын дээри ачылбайт деген сөздөр көп болгон да. Көрсө, ал өзүнүн тайынын образына салыштырып Тайторуну абдан жакшы айткан экен. Өзү дагы бул айтуучулук өнөрдө драматизмге өтө берилген айтуучу десек болот. Мисалы үчүн Сагынбай ата уламыштык, мифтик жагына салыштырып көп айтса, айырмасы Саякбай ата дайыма драматизм жагына көбүрөөк көңүл буруп, окуяларды өтө драмалаштырып айтуунун өнөрүнө каныккан айтуучу болгон экен. Ошондуктан мына эми турмушунда экинчи болуп өзүнүн Тайторунун образын ачып берип атат. Өткөндө айттык, өзүнүн тайганы Кумайыктын образын ачууга жардам берсе, азыр өзүнүн Тайторунун образын ачууга жол ачты десек болот. Турмушта мына ошентип Саякбай атага кандайдыр бир деңгээлде манасчылык өнөрдө, же болбосо Манас окуясындагы эпизоддор кандайдыр бир ассоциацияланып тагдырына туш болуп турган деп айтсак болот. Эми үчүнчү бир окшоштугун айтып кетейин, удаа эле. Үчүнчү бир окшоштугу балдар, бул эмне? Үчүнчү окшоштугу Манас атанын тентектиги ашынып кеткенде кичине тарбия көрсүн деп ошпур койчуга кеңешип алып барышат эмеспи? Анан эми Саякбай атанын атасы дагы 4 жылкы төлөмөр болуп калып, анан бир койчуга ушинтип
койчу болуп барат экен. Ал эки жылкыны туугандары көтөрүшүп берип, төлөшүп, эки жылкынын наркы үчүн ошол чабанда ал кадимкидей чабан болуп жүрдү. Эми карабайсыздар, ушул атасынын немесин төлөмөр болуп жүрүп, койчулуктун дагы зардабын чеккен, же болбосо койчулуктун дагы азабын чегип неме кылган үчүн мен ойлойм, бул кандайдыр бир окшоштук бул дагы эпостогу Манастын Ошбурга койчу болгондогу образы менен жакындашып кеткен, ассоциацияланган окшош эпизод деп айтсак болот. Мына ушул окуялардын бардыгын өзүнө интерпретацияланган да. Ол интерпретациялоо деген ошол болмуштагы же болбосо эпостогу окуяны өзүнүн башынан өткөн окуялар менен биргелештирип, жандандырып, же болбосо шайкеш келтирип айта билүүнүн ыкмасы, мындайча айтканда. Эми Саякбай Каралаев манасчылык өнөргө келүүдө бул өзүнө берилген аяндардын бардыгын так аткарып турган. Ал кандай аян берсе, ошонун баарын аткара билгендигинде жолу шыр жүрүп отурганбы деп эсептейбиз да. Себеби түшүнө же болбосо аян бергенде азыр боомдун аркы бетинде эки кой жетелеп бараткан кишини жолуктурасын, ошонун кара коюн алып туруп Манаска арнап түлөө чалгын дегенде, айткандай эле боомдун аркы бетинде кой жетелеп бараткан кишиге жете келет. Анан кара койду сатып алайын дегенде, ошол кездин акчасы менен койдун баасы 1 сом 50 тиын эле экен. Ошол кездин акчасы менен кара койду сатып алайын деп неме кылса, койдун ээси айтат экен: айланайын, алсаң экөөнү тең ал. Азыр жалгыз калган кой баспайт. Мен маземди алат, мен базарга жете албай кыйналам. Эгер алсаң экөөнү тең ал дейт. Дегенде абдан шар жүргөн киши мейли экөөнү тең алам деп туруп, экөөнү тең 3 сомго дейт. Сатып алып дейт, үйгө келип дейт, кара койду союп, түлөө чалып, Манас атанын арбагына Куран окутуп дейт, анан атап курмандык чалган экен. Мына ошондуктан ал кандайдыр бир деңгээлде манасчылык өнөрдөгү же Манастын тегерегиндеги арбактар менен ал кандайдыр бир деңгээлде мындай аян берип, ал аяндарды аткарып, орунду аткарып жүргөн үчүн Саякбай Каралаев абдан жакшы өнүктү десек болот. Кийин өздөрүнүн мурунку жашаган айылы Ак Суу районунун Маман деген айыл өкмөтүндө сельсовет болуп иштеп калат. Сельсовет болуп иштеп калган учурунда айылына кадимки Хусейин Карасаев издеп келет. Ал издеп келгенде негедир коркуп кетет, бул эмне үчүн мени издеп келди деп. Аны Касым тыныстанып жөнөткөн болот. Себеби мунун кабары билинип, угулуп, манасчы катары эл арасында угула баштаган экен. Ошондо Хусейин Карасаев аны алып келип, сизди борборго алып кетейин, сиздин үнүңүздү, манасыңызды жаздырабыз деп алып келет экен. Аны алып келетканда ошол кезде техника жок дейт. Бирөөнүн бир моундай жүк ташуучу машинесинде келатабыз дейт. Машине балыкчыга келгенде бузулуп калды дейт. Андан ары жолду булай албай, эмне кылабыз деп айласы кетип, сен машинеңди оңдот, мен бул кишимди жакын жерде агалаш туугандарым бар эле, ошонукуна алып барып эми түнөйлү, сен машинеңди карат деп, жанагы жанына Хусейин Карасаевди ээрчитип, агалаш тууганын үйүнө келет. Үйүнө келсе, баягы тууганын байбичеси жактырбай, чукчуңдап, ушунчалык жактырбай атканын сезет да, жини келет, ушунчалык арданат. Мени ушул коноктун алдында уят кылды. Өз тууганын үйүндө, өз тууганын батырса дагы аялын батырбай турганын карачы деп турган жеринен мынтип төккөн экен. Баланча иним, сенин турган айылың балыкчы. Сенин зайыбың суу чулдуктай мындай деп туруп эле турган жеринен эле баягы аялды ашатып туруп эле жамактап туруп анан кийин басып кеткен экен. Ал киши мындай өтө шар жүргөндүктөн, эгерде бир маселе болсо, бат чечкен, анан бат ордуна кое билген киши болгон да. Ал ошол сапаты менен көпчүлүгүнө аябай таң калган. Эч кимден сөзгө жыгылган эмес экен. Кийинки эскерүүлөрүндө карасак, бир жерден табылды, бир гана мидинден сөздөн жыгылганмын, мидинден башка сөзгө жыгылган эмесмин дейт. Анан кийин эми иликтөөдө пайда болот экен, Байдылдадан да сөздөн жыгылган экен. Мына ошол Байдылда менен Мидинди, сен Мидиндин кешигин ичкенсиң да деп туруп,
Байдылдадан да сөзгө жыгылган экен. Мына ошол эки акынды өзүнүн эскерүүсүндө айтат экен да, башка мен бала болуп башыма жүн чыкканы, манасчы болгону, жамакчы, төкмакын болгону, мен бир да адамдан сөзгө жыгылган жокмун. Ушул үмүдүм менен Байдылдадан сөзгө жыгылганмын деп өзү да баса белгилеген экен. Буларды Анатай Өмүркановдун эскерүүлөрүндө кийинирээк таптык десек болот. Эмне үчүн биз мана Саякбай Каралаевди ушунчалык залкар манасчы, өз заманынын алдыңкы адамы деп айтып атабыз? Аскар Табалдиев мындай деп жазган экен: мен Саякбай жөнүндө абдан көп окугум келет. Саякбай жөнүндө көп барактарды издейм. Такыр мен Саякбай жөнүндө жазгандарды кезиктире албадым. Эмне үчүн Саякбай жөнүндө аз жазылган деген өзүнүн эскермеси бар да. Андан кийин өзү ушунчалык аракет кылган. Эмне үчүн биздин Сакебизди эки көзү сокур Гомерге теңешет? Дүйнө жүзүндө эң залкар, эң кыйын айтуучу, жалгыз өзү, эң чоң тарыхый инсан, жалгыз бир эле адам десе, нак ошо бир эле адам бул Саякбайдын дал өзү деп айткан экен. Биз Саякбайды Гомерге теңебей, Гомерди Саякбайга теңеп карашыбыз керек. Бирок биздин манасыбыз дүйнөлүк деңгээлге чыкпагандыктан буну биз тарых тастыктап бере албай турат деген бир жакшы аныктамаларды айтат да. Мына ушундай эле аныктаманы кадимки белгилүү журналист Мундузбек Тентимишев агай да айткан. Эмне үчүн биздин көзүбүз, эки көзү балбылдап жанган Сакебизди эки көзү сокур Гомерге теңейбиз? Сакебизди эмне үчүн Гомерге теңеш керек деп мындай ызаланган жери бар да. Айтуучулук өнөр жагынан гана айтып салганы болбосо, мындай атоо кадимки биздин Манаска биринчи, Манас бул тарыхый инсан болгон, Манас бул кыргыздарга гана таандык эпос деп илимий жактан чекит койгон Мухтар Авезовдун салыштыруусу экен. Ошондуктан илимде Саякбайды 20-кылымдын Гомери деп атап калышкан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Саякбай Каралаевдин манасчылык өнөрүндөгү изилдөөлөрдүн экинчи бөлүгүн көрдүңүздөр. Кийинки 3-бөлүгүндө кезиккенге чейин саламатта калыңыздар.